Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 19-июнь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Кудайберген базарына жақын жерде жүрөм. Туғандар, ошол жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Патриция Лумби жана Троицкая көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй ушул кесилиштен чыгышты карай басканда оң тараптагы катардагы экинчи үй болуп калат. Туғандар, бул жата көрүнүп турат феска блок менен забор салынган үй сатылып атыптыр. Анан Кудайберген базарына бул жерден жакын эле тугандар. Мынакей бул жерде уже Кудайберген базары аралык 100 метр деле болбойт. Түз чыксаңыздар Дордой Моторско бара аласыздар. Эгер түндүктү карай кетсеңиз Профсоюзная көчөсү, андан кийин Геология базары деле жакын жерде болуп калат. Шлагбаум Ош базары деле анча деле алыс эмес. Билгендер өзүңүздөр байкап деле турсаңыздар керек. Мен андан ары сатылуучуга барайын да калган маалыматтарды берейин тугандар. Айта кетчү нерсе, бул жерге чейин көптөгөн эле маршруткалар келет. Өйдөрөктө Ден Сяопина көчөсүнө андан да көп келет тугандар. Мынакей тугандар, 30 метрдей басып бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай песка блок менен көчө тараптан тосулган тугандар. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Патриция Лумби көчөсүнөн 30-20 метрдей эле чыгышта жайгашыптыр. Анан мектептер жакын жерде бар экен, садик деле, мамлекеттеги деле, частныйлары деле жакын жерде бар экен. Видеонун башында айткандай эле Кудайберген базар, Геология базары жана Дордой Моторс жакын жерде алар деле. Мынакей үйүбүз. Андан ары коросуна кирип калган маалыматтарды берем. Дагы айта кетчү нерсе, сиздер эгер Кудайберген базарында кандайдыр S100 же болбосо кандайдыр ушул автоунаага тиешелүү бизнес кылам десеңиздер, бул үйдү алсаңыздар болот. Азыркы учурга чейин деле үй ээлеринен бул жерде иштегендер сурап аттыр үйдү. Бирок үй ээси биринчи рекламага чыгарып, анан сатайын деген ой бар окшойт. Азыр бүгүн мени чакырып турган учуру. Андан ары короосуна чыгайын да калган маалыматтарды берейин тугандар. Бул мына короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 500 сотук экен тугандар. Мынакей. Алды тарабы стяжка киргенде мына кенен эле машина батат. Мына үй жөнүндө айтсак, узун турасы 9-11 экен. Суу, свет бар, канализация центральный, газ, природный газ бар экен тугандар. Окей. Үйдүн стенасы кирпич. Документтер боюнча кызыл китеп, чек паспорт деле бар экен. Андан ары эмне маалымат десек, алды тарабында өрүк багы жана башка жаңак багы, ушундай бактар деле бар. Жана жер жемшикинге бир аз жери деле бар экен, көрүп турганыңыздардай. Бул жакта баня, гараж, үйдүн ишыктарындагы туалет жана башка помещениялар төрүндө отунканалар бар экен. Негизинен алган адам бул жерди бизнес кылып иштетсе ыңгайлуураак болот деп ойлойм. Мынакей бул үйдөн кийинки үйлөр уже Патриция Лумби көчөсүнүн жээгине жайгашкан. Көптөгөн S100 бар жерде жайгашкан тугандар. Сиздер деле соседтерге окшоп может алсаңыздар, S100 жана башка кандайдыр бир ишкердик кылсаңыздар болот. Азыр үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн сиздерге. Алды тарабында мындай чакан навес тугандар. Бул жагында дагы бир мындай навестин ылдый тарабында тапчан бар экен. Ал калаппы калбайтпы үй ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп алсаңыздар болот. Андан ары түз кирсек, бул жакта тамактануучу бөлмө жана кухня экен. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Чыгыш тараптан пластик терезелер орнотулган. Раковина орнотуп ички тараптан суу чыгарылып тургандар. Отопление жана газовый деп айттым эле. Второй отопление бар, газовый. Мынакей отоплениянын котелу бул жерге орнотулуптур. Андан ары кайра эле бир аз артыраакка басып түз өтсөк, бул жакта коридор. Бул коридордон биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Биринчи бул жактагы бөлмөнү көргөзөйүн тугандар. Коридордун өзүнүн өтө тарабы пластика потологу. Лампа өлтүрүп койбодумбу? Дуалдар обой экен. Андан ары ушул жерден сол тарапка кайрылсак, мондай зал. Пол жыгачтан болгон пол, дуалдар обой, потолок пластика тугандар жана түштүк тараптан, чыгыш тараптан чоң терезелер орнотулган тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми ушул эле жерден кайра эле коридорго чыгып түз өтсөк, бул жакта бир детский бөлмө. Мынакей потолок
пластика дол дарабой жана түндүк тараптан терезе орнотулган туугандар. Пол жыгачтан болгон пол экен. Андан ары жана айткандай эле буга чейин бул үйдү бул жакта Кудай бергенде иштеген, СТО иштеткен ошондой машина менен иштеген туугандар арендага да сураштыр, сатка койсо бир аз баалаган деле окшойт, билбейм, бирок ээси рекламага бир чыгарайын дегенби азыр мени чакырып мына реклама кылып аткан учуру. Негизинен ошол машина менен иштеген байкерлер болсо бизнес кылсаңыздар сиздерге ыңгайлуу деп ойлойм. Патриция Лумбы көчөсүнөн кийинки биринчи эле үй болуп калат. Мына туугандар, эми корозун ачып калган маалыматтарды берейин. Мен кайра үйдүн коробусундамын туугандарымдан. Үй жөнүндө бир нерсени айтышты унутуп турам. Барачный типтеги үй. Бул жерден ар жагы кошуна экөө караштуу болуп калат. Үйдүн жарымы. Узун турасы 9-11 экен. Эми бул жактан маалыматтарды жекеден берип баштайын. Алтыганда мондай жаккан навес литранда азыр учурда бир очогу да бар экен. Жерин аянты 500 сотук туугандар. Бул жакта үйдүн тышкы туалет деп айтты окшойт. Андан кийин жакта гараж, бул жакта баня, төрүндө отункана бар экен. Бул жакта деле бир склад сыяктуу помещение бар окшойт. Негизинен үй ээси азыр үйдө жок болчу. Мен телефондо звонок кылып сүйлөштүм эле. Үйдө кичинекей иниси бар экен, ошол жакшы көргөзүп деле бере алган жок. Мен телефондо звонок кылып эле азыр өзүм көрүп маалыматтарын берип аткан учурум туугандар. Эмне маалымат калды? Бул мына көчө тараптагы болгон аралык пескоблок менен үйдүн ортосунда бир 4,5-4 метрдей болжол менен аралык бар экен. Анан бул жакта мына бул помещениялардын арттарында деле монунча аралык бар экен. Мына ушундай көрүнүштө. Эми бул үйдүн баасын айтайын туугандар. $85,000 деп атышат. $85,000 сүйлөшүү болот туугандар. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Дагы бир жолу эскерте кетейин негизги маалыматтарды. Патриция Лумбы көчөсүнөн кийинки экинчи катардагы үй болуп калат. Троицкая көчөсүндө жайгашкан. Газ, канализация бар, суу, свет бар туугандар. Жерин аянты 5 сотук. Үй узун турасы 9-11. Тегерентте пескоблок менен тосулган көрүп турганыңыздардай документтер боюнча баары бар. Баасы $85,000 сүйлөшүү болот. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.